Аял зат асыл зада сөз жетпеген, бийиктин бийигисин көз жетпеген. Айткандай умай эне улуубатың, ааламда бүт адамзат аздек деген. 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата Жети Өгүз районунда болуп жаткан айымдарды куттуктоо иш-чарасы өткөрүлүүдө. Элге чыккан тынччылык берсин, эл ичинде бизге берсин. Жаздын алгачкы айында белгиленип келген 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган иш-чарага аймактын алдыңкы айымдары чакыртылган. Майрамдык салтанат Ысык көл облустук Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан коюлган спектакль менен башталды. Ушул биздин айымдарды, энелерибизди, эжелерибизди, карындаштарыбызды, жеңелерибизди, кыскасы асыл зада айымдарды бүгүнкү майрам менен, жаз майрам менен куттуктап, Марбажиевдин Тил табышкандар аттуу комедиясын жакшы маанайда тартуулаган алып келип, мына азыр жаңы эле бүтүп, көрүүчүлөрүбүз, эжелерибиз, апаларыбыз абдан ыраазы болуп, жакшынакай маанай болуп, майрамдык маанайга жакшынакай шарт түзүп бердик го деп ойлоп атабыз. Иш-чара Жети Өгүз райондук администрациясынын демилгеси менен Кызыл Суу айылындагы Бообек Ибраев атындагы маданият үйүндө айымдарды куттуктоо максатында уюштурулуп, райондун акими жана ардагерлер кеңеши тарабынан айымдарга белектер тапшырылды. Мыкты тармактарга мыкты өзүнүн эмгектерин көрсөткөн мыкты аялдарды, апаларды чакырып, биз кеч майрамдар менен куттуктап атабыз. Негизинен ушул коомубузда аял заттын ролу абдан маанилүү жана чоң экени бул талашсыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып мен дагы бир жолу ушул аял заттын баарын бүгүнкү эл аралык майрам менен куттуктап кетем. Ар бир аял затка ден соолук, иштерине ийгилик, өмүрлөрүнө береке берсин. Аял эне, аял жар турмуш жүгүн аркалаган аялдар демекчи. Бардык энелер, кыздарыбыз аял заты кубанып турган күн. Быйылкы жыл дагы өзгөчө тарыхы бар, себеби Кыргызстанда аялдар кыймылынын башталышына 100 жыл быйыл. Кыргыз эли эзелтен кут даарыган, аял затка өзгөчө сый мамиле жасап, үйдүн куту, коломто ээси катары караган. Аял заты мээрман эне, асылкеч жар, күйүмдүү эже, жароокер кыз. Ансыз адамзат турмушун элестетүү да эч мүмкүн эмес деп айтылып келет. Бүгүнкү майрамыбыз жалпы айымдардын баарына кут болсун, балдарыбыз аман эсен болушсун. Ошо балдардын күнүн көрүп, апалар аман болсун. Жалпы эле эл журтта тынччылык, аманчылык болсун. Ийгилик Талгат уулу, Нурдин Урманбетов, Ильич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз району.